Төлөөгө акчам жок да. Жашай турган үйүм жок. Канча киши жашайсыздар азыр? Кызым экөөбүз эле. Барып көрсөк болот да? Сиз да ушул боюнча. Мында жашайсыз азыр. Men buna üstünde yaşarım. Buna Мына onu... бул жагын карасаңыздар, мына. Бул жагын жөн эле тосуп койдуңузбу? Чык дейт, айерге чыгам, чык дейт, берге чыгам. Өткөндө мына максатка деле апардым кичинекей баламы. Ушул Каракөл шаарынын эң чоң проблемасы жол. Çakaldap gelip tövüp koydu, çakal direkt kumdap gelip. Anızı 2 saatte oyulup kaldık ayranı. Kumdap gelip tövüp koydu. Azıcık karakol çoğultup, bakılasa çoğultup, içine satıp, tiyin kırıp, balak sakalını yepte bağıvata morsan bana. Men bisketi, pensen, hiç çekiyor yetmez. Yetmez. Ayran çok. Geçip kalayım desen, balder kalıp kalan. Сиздерге ушул Каракөлдүн эли нааразы экен. Аны бетиңиздерге эле айта аламын мындай. Мындай сүйлөшөбүзчү. Сиз сүйлөңүз ма, ерим. Эдиреңде. Мен сизде улуумун, жок дегенде. Улуу болсоңуз да өзүңүздүн сөзүңүздү таап сүйлөңүз. Сиз сүйлөтпөйсүзбү мени? Мен сизден коркпойм мен. Бир Кудайдан Мен коркпойм. корккан жерим жок. Мына сиз эмне качып Сиз сүйлөт, мен качкан жерим жок. Билет мына Карабайым адам болгондо дамда кама коймокмун. Карабайым элди. Мына Кадырбай аке мен же мына башка алдырганда ана эже болгон дамда кама коймок. Ушулга чейин эрке билядын маршрутун нечен кылмыш иш козголду, губернатор айткан. Неге жоопко тартылбайт? Ушуну Садыр Жапаровго мен кире албай койдум былтыр күздө барыпчы. Кире албай койдум. Давай ушуну жекирип койгулачы. Бакыт Төрөбаев келген 6 километр абишайт эткен. Аукцион болуп кеткен берден. Ар бир элди көтөрүп туруп, канча десең канча 6 километрге токтолдук деп абишайт этип кеткен. Качанкы кылынат дегенде былтыр Каракөлдүн 60 жылдыгы болмок. Ошого чейин кылып берем деп абишайт этип кеткен. Каракөлгө кайра ушул боюнча келмейинби? Келбес. Бүтөт буюрса. Бүтөт. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Каракөл шаарында дагы бир жагдайга көңүл буруп кайрылып атабыз. Бул мына көрүп турган имарат. Бул үй ушул Каракөл шаарынын жашоочуларына деп курулган экен. Союз мезгилинен бери бүтпөй келатат экен. 2 кабат болуп тур. Анан үстүнө 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү кабатына жаңыдан салышып 30 миллион сом шаардык бюджеттен бөлүнүп, 30 миллиондон бөлүнгөндөн кийинки жагдай акыбал ушундай да. Эми биз азыр бунун чоо жайы кандай болду эле, эмне болду эле? Элдин өзүнөн, жашоочулардын өзүнө микрофон суналып, кандай деп, эмне деп айтканына күбө бололу. Жүрүңүздөр. Мына бүткөн үй меники болчу. Кайсы үй? Мына. Мына. Талкаланып турган. Азыр мен ушу неме айнекти сындырып койбодум деп ичине мындай тозуп койсом, ичине кирип залдыкында, кухняныкында сындырып салыптыр. Неге? Ким сындырып? Эшигин талкалашып, сындырып киришкен буяка. Бир уже брошенный болуп калган. Мындай болгондо аке мен чынын айтканда Атыңыз ким? Айнура атым. Мен бул жерде Союз убагынан бери билем да, бул жер илгери мен 19 жашымда мектепти бүткөндө 19 жашымда могу фундамент менен мына 2 этаж курулуп аткан. Ушул экөө эле. Мына биринчи ташы бүтүп, экинчи таштын кирпичтери коюлуп аткан болчу да. Анан кийин кайра келип карасам, уже брошенный болуп, уже тышталып кеткен. Мен окуудан келип 2-3 жыл мурун, 5-6 жыл мурун эме кылсам, уже тышталып кеткен да. Анан кайра ошентип барып эле бул көп жыл жатты ушу жерде. Чынын айтканда бул көп жыл жатты да бул дом. Кийин
дагы бирөө келди, андан кийин дагы бирөө келди. Ушинтип эле ушу үйдүн эч бир эмеси чечилбей койду. Багасы айтат. Бага ал себептен андан кийин дагы бирөө келди дагы келип барды. Эми могу ак үйдөн деле келишти, чоңдор келишип эле жакшы там ана мындай деп элге уже эме берип коюшкан. Анан эл кирип уже өзү менен өздөрү мынантип могу мисалы үчүн сонун кылып аткан болчу мына тамда. Но бала да уже ремонт кылып атканда чоңдор келип эле ак үйдөн келип эле жараксыз деп койду эле. Эмне кылышын билбей эле уже эки эме болуп калышты да. Мына өзүңүздөргө көрүнүп турган бул кадимки эле үй деп салыныптыр. А бирок мына сизде азыр муну согуштан талкаланганбы же ушундай бир октон жаракат алганбы деп ойлошуңуз мүмкүн. Андай эмес. Кароосуз калып кеткен, ушул элге деп берилген үй экен, бирок акыбал жагдай ушундай экен да. 30 жылдын чамасы болуп калды. А бул жакта ар ким ушул жашоочулар үйгө жетпей, ижарага алып күн кечирип аткан адамдар мындан көп экен. 47-ге чыгып калдым, чынын айтканда. Ушу кырдан ашып калды ушу домдун турган. Анан аз келгенсип, мен Россияга кеттим, 3 жылдан келсем, мына проводду көрдүңүздөрбү? Ушу провод менин проводума барып, эшимин алдында 15 жыл жатты, ишенесизби? Мен Россияда да звонок кылып аттым. Ой, түрүп коел, мынтип коелат. Анан акырында анан ушинтип бар жолдошум эрчитип барып, ушуну мынакей түрдүрдүм, мына проводду. Көрсүзбү? Ушунун эмесин ток кеткен эмес, мынакей нар жакта самсалап жатты, жерде да жатты. Балдарымды ушу жерге байлаттырып, урушуп талашып ак үйдөн чакыртып келип кимисин да ушуну байлаттырдым. Ошондо да мени жаман көрүштү мынакей. Маселе жагдай эмнеде болот азыр ушунда? Ошо жагдайыбыз ушу немеде. Самый главный ушу бизде мындай элдер жүрөт, квартира берип койсун. Бизге суусу менен светин коюп берип койсун, канализациясын коюп берип койсун, калган бүт өзү ремонт кылып алат. Мен азыр жашап көргүнүм, мен азыр коробка төшөп жашап жатам. Кайсы жерде? Онун аркы башта. Барбайды, көрбөйдү. Көргүнүм. Сиз канча болду бу жерде жашап атканыңызга? Мен 2 жыл болду сени жашаганыма. 2 жылдан бери эч ким келбеген элдер бир кышында ыраса келишти үйгө. Мен муну алам, мен тигин эле алам. Мында жашайсыз азыр. Мен муну үстүндө жашайм. Мына бул жагын карасаңыздар, мына. Бул жагын жөн эле тосуп койдуңузбу? Муну балкондун айнегин сындырган үчүн тозгом. Тосчом, оны эзи балдар бычак менен кесип коюптур. Эми аны кестим. Буну туалет жок, туалетти эмессем, салсам туалетимде кыр. Балдар кесип кетти бычак менен. Мына бул туалетти сиз өзүңүз салдыңызбы? Туалетти өзүм салдым. Тракторду алып келип казыртып, трактор берди, умес. Берип туруп анан казырттым. Мен мына максаттан балага мен наразы эмесмин. Мен максатка миңгете ыраазымын. Чыгарып берди, сууну чыгарып берди. Мына сууну чыгарып берди, туалетти казыртып берди мына. Максаттан мына көзүмчөн айтам мен. Мэрия чыгарып берди ушуну. Мына сууну Ушерден чыгарттым, оны экинчи мектептен тартып, ушерге алып келдим сууну. мына өтө чоң иш болуптур, мына көрдүңүздөрбү? Нону алып келип мэриянын кызматкерлери суу чыгарып бериптир бу жерге. Бул каздырганды ким каздырып берди? Ошо мына максаттан бала каздырып. Туалет салдырып бериптир. Мына иштесе болот турбайбы? Өтө чоң иш кылган турбайсыздар мен бу жакта. Наразы эмесмин, мерге да наразы эмесмин. Шуга рахмат айтып атасызбы? Мен рахмат. Мына Мен азыр болот экен го иштесе. Мен азыр үйүм көр. Жүрүң сен үйүңүздү. Семен. Коробка төшөп жашап атам азыр. А бул сиздин үйбү? Бизге берилген 2 комнат. Бүт талкаланган, ичин бар туалет болгон. Жүрүңүз, сиздикин көрөлү. Не жыттанып атат? Мен жашаган жерим ушу. Мына тактайларды досторум берди. Кайсы? Тактайлар, мына тактайлар. Канарың жаман. Калгандар бүт пол, цемент. Мынаны астı мынакей коробка. Мына коробка менен жашап атам мына ушунчу. Өзüm пенсиям эчтеге жетпейт. 3300 алам. Bir тиын жаартпайт. Же тамактан атпайт, же бияка жетпейт. Айла жок, şu менен тиричилик кылып атам. Губернатор келип көрдү бериңизди? Келген жок. Ала айтсам айтты, ал тиги неме комиссия карар элек деп ошентип койду. Губернатор келгенде барып жолугушууда сиз айттыңызбы? Мен айттым. Не деди? Ayttım, aytsam ayttı. Al komisyaya kararlılık, komisyadan ölçerek de koydu gubernatör. Мен де бир неде ушул үй
2012-жылы аты аталып калбады, Койчиев Мамбет дегенчи, мэр болуп иштеген мурда. Ошонун учурунда курулган бул үй. Бул үй өзү экинчи таштан токтоп калган Союздан кийинчи. Буну өзү чүрүп көчүрүп келип, кирпичтин сапаты төмөндөп калгандан кийин көчүрүп келип эметишкерле, булар акчаны үнөмдөп же жей беришкенби, ошол экинчи таштан көтөрүп кетишкен. Кийинки Жаңыдан салыш керек белем. жаңыдан салыш керек болчу фундаменттен. Эми фундаменттен башташ керек эле. Анан булар ошо экинчи таштан көтөрүп кетишет. Анан кийинки мэри келип туруп комиссиядан өткөрбөй коюшат. Ошондой болуп ызычы болуп эметет. Бул ошол 2012-жылы, 13-жылы салынса, ошондон бери соттон бири-бирин талаш тартышып келат да. А эмнеге дегенде канча жыл өттү? 10 жылдан бери талаш тартышып келат. А Койчиев Мамбет дегендики жана 8 миллионду 10 миллион утуп алган. Көрдүңүздөрбү? 1 жылдын ичинде чечилип калды аныкычы. А Койчиев Мамбет дегендин дагы бир нерсесин тарта кеттик эле. Ону жакта Каракөл деген кафеси. Ушул дом курулуп атканда, анын да кафеси курулуп атканда ошол жактачы. Мурдагы мэрдин. Мурдагы мэрдин Койчиев Мамбет. Койчиев Мамбет деген ошонун азыр бүт заводда директор болуп иштеп жүргөндө бүт теберлер жактан алды. Бияка келди, биякта мэр болуп туруп, биякты да талкалап кетип атат. Койчиев Мамбет. Ошолар мынакей суу жок. Мына Койчиев Мамбет дегендин эме берсем акча бер дейт. Мен качан акчам билмем. Унитазды эме баналар койдурган үчүн. Сен мен Шуга акча төлө деп атабы? эме койдурган үчүн акча төлөдү. А bunu жерлеп коюп койгон, өзүм эле коюп койгон муну. Анан эми берге унитаздар бүт бар. Биягын берсең коюп берем деп атат. Мен эчтеке жок. Мен 3300 эчтеке жетпейт. Мэр какта жүрөт, көрбөйбү ушуну мэр? Менде де бир суроо бар да, мына баланын жанында менин кызым шейден бергенде, ошо жанагы мэр бергенде. Анан биз үстүн мына эмелери, профилдери жок болчу да, анан профил казаткам. Булардын актаткам да, мына биринчи, экинчи подъезд. Ушу менен мен кызым да ушу үй жок, ушул үйдү бүтүрүп эме кылам десек, бияктан провод тарткан да. Ал проводду алып таштады. Ошо менен свет жок болуп калды. Же бияктан бербейт. Бияктан үч өчүк дерди суруп кетти. Автоматтарды уурдап кетти. Мына буагында жанагы эмени кароолчу койгон эмес да. Бул бала келгенден бери кичине эме болуп атат. Анан бүт айнектердин баары талкаланып кеткен. Ошонун убагында Şehirde bir taksiz kişi var. Ben Oşan'ın balasının 3 bala menен mına 4. etaşın ayneyi bütün bolçu. Sındır atkanda men ettim. Sındır bala desem ake kızlar jüröttü. Erkek çıkar bir kızlar jürse balbay çıkar birden. Desem korku dep koymana men geçip kaldım. Kayda gelsem talkalanıp düşüp kalıptır. Yemede, mındayta aytkanda tuvalet bolup kalganda bu. Tuvalet kılıp тазаладык. Ага да болбойт. Эшиктерин болсо сындырды. Мына жарасыз болуп. Ошо менин кызым дагы мына Айбиранын квартирасында айына 3 миңден бери жашап атат. Квартирасы жок. Атыңыз ким акча? Мен Кыштабай. Кармышаков Кыштабай. Анан ушу менен кызым дагы ошо квартирасы жок. Ben hazır akşam жетпейт. Ошон үчүн мен азыр каракка чогултуп, бакыласа чогултуп, кичине сатып, тыйын кырып, бала чаканы эптеп багып атам ошо менен. Men bizge pensem hiç жетпейт. Жетпейт. Ayla çok. Geçip kalayım desem balder kalıp kalat. Aytet ama hazır belki balasın karabay, bağalbay geçip kalıptır deyip de aytsat. Oşan için koy deyip men hazır kirişeliğim oşan bakılaşka menen karakma çoğultup istep içine satıp bala sakan bağıb atam oşan menen. Men 3300 meşteke жетпейт. Ana soslam degen eme var, barsam ele sen hemen istersin az eken deyip bana 300 som, 200 som koşup koyat. Мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу губернатор, президенттин Жалал Абад областындагы өкүлү, ушул жерге келбейсиңерби, мына ушундай адамдардын маселесин укпайсыңарбы, мына ушундай маселелерди жеринен чечпейсиңерби, бул жактагы кагаз жүзүндөгү отчетуңар, кагаз жүзүндөгү бул жактагы чиновниктердин отчету коомдо башка болуп аткандай качан сезип, качан туясыңар? Ошо менен токтоп. Ошо өткөндө Бул сиздин үйбүз, Бул жакта жашайсызбы кандай? Жашаганга кире албай атабыз да, эчтеке жок. Күйөөм иштебейт, мен иштейм, пенсиясы жетпей атат.
Ошону киргизип койсо эле Бул сиздин үй. ооба биздики берилген эле 2 комната. Бакалашка чогултат экен. Жок, Сиз чогултасыз. Ооба, мен ушула чогултуп, ушу менен кичине тиричилик кылып атам. Бизге уштамды берип койсо эле биз өз жака кирип отелек да. Берип атпайбы? Бербей атат. Азыр 5000 төлөп иштейм мен квартирагачы. Жетпейт, 4 балам бар менчи. Күйөөм да иштебейт, экинчи күн албайт ишкечи. Кыйналып кеттим, ага көчөрүпчү. Канча аренда төлөйсүз? Каяка? Квартирага. 5000 төлөйбүз. Кышында ысык суу менен 6000 болуп калат. Не иш кыласыз сиз өзү? Мен иштебейм, группадамын, белим огумчу. Күйөөм иштесе күйөөм да иштей албайт да, алдачы. Профиль тактыргамда муну качан эле кызды киргизип коймокмун. Эме светчи болсо yüzүп таштады. Эшиктерин баарын талкалады, мына айнектерин талкалады. Мен качан эле кызымды киргизип коймокмун да. Бул үй сиздики экен, а? Мына кыздыкы. Муну, э? Мына ошо мен Токтоңуз, шу жерден. айнектерин татакка чыгарып койгом. Кызган айнектерин. Мына профиль таккамда ушул боюнча токтоп калды. Калган эмес да? Бул жерлерде өрттөшүп, Бул эми балдар кылып атат да, кароосуз калып атат да. кароосузда калып атат да, ушуну берип койсо кичине тазалап өзү жашап калып отурат элек да. Ичи ошо мусор туалет да болуп кеткен. Аны тура эмес да, андан көрө бизди киргизип койгон жаштан үй жок болуп жүргөндөн көрө үйлүү болуп отурсак. Сиз өзүңүз не кылам дедиңиз? Эч жерде иштебейм, квартирантмын. 3000 эле, эми 3000ден дагы көтөрүп атыптыр. Көтөрөбүз деп чыкты да. Аны мен кантип төлөп жашайм? Мен 3000 да ата албайм азырчы. Үйдө азыр унум жок отурам. Мына профилди көрсөңүз. Жок, көрдүк ал мындай тартылды. Качан эле бүтүп калмакты. Жанагы Болду эми мэрге баралычы, мэр не дейт экен? берип койсо пулду жана канча жазам. Мурадова Рыспы. Ушу мен дагы үй боюнча кайрылып атам. Көп жолу келдим. Мага качан өчүрүткө тургам, дал ушул время квартирант болуп жашап атам. Мага өзү негизи ошол үйгө мен деле өчүрүткө тургам, мага берилген эмес күлүчү негизинде. Азыр бул жактан бир жерде план катары ушул жерде бар экен десем бергенбиз деген, бирок документи жок. Мен эчтеке колдоно албай отурамын азыр. Ошону силерден суранып аркаңардан ээрчип кирген мен жанагы. Сиз дагы Мен да ошо 32-нчи үй боюнча келдим да. Учретке турганбыз. 15-жылдан бери чечпей атышат да. Мэрге айттыңыздар беле? Мэрге айтып келатабыз, бирок чечпей атат да. Ошо талкаланып, бешиктер бүт кайрылып бүтүп калды. Азыр квартирант болуп жашап атам. Берек, жакшы. Төлөөгө акчам жок да. Жашай турган үйүм жок. Мен деле ошонмун. Ижарага, иштеген ишим жок. Үйөм жок, үйөм өтүп кеткен, мен дагы жанагы балдарым багышым керек. Эптеп туруп, малды карап отуруп багып. канча киши жашайсыздар азыр? Кызым экөөбүз эле. Биз 6 семьябыз. Барып көрсөк болот да? Болот көрсө. Сиз да ушул боюнча. Неме бизге алтам берилген. Биз жолдун боюнда жашайбыз. Баа жол мынтип кирип кеткен үчүн бизге ошо барак, 2 баракка бузул. Түшүндүм, азыр сиз үй боюнча 38 үй. Азыр жүрүңүздөр, азыр чогуу эле. Мен азыр мэрди айтайын. Мэр менен чогуу. Жана сиз айткансыз бизге. Ооба, барып көргүлө. Болду, азыр барабыз. Мен мына учурда элдерге айттым. Урматтуу мэр, уруксатпы сизге? Бул жерде эң аярлуу, эң муктаж, эң бечара карапайым эл экен да. Сизге кайрылып жатып, таман тешилип туруп, үйүңүзгө чейин барып. Азыр 32-нчи үй боюнча сөз болуп атат, жерине барып көрүп келсек болобу? Болот. Эмне боюнча кайрылдым? Жок, ушуну сурайчы. Эне сиз эмне боюнча кайрылдыңыз? Үй боюнча. Бар эле үй боюнча. Кайрылдыңыз беле? Келип эле атканбыз. Анан Келип эле атабыз. Кайра келип эле атасыздар. Жүрүңүз чогуу эле барып көрөлү. мындай кылбайсыңарбы? Мындай сүйлөшөбүзчү, Улукбек мырза мындай да. Силер кат менен кайрылдыңар, кайрылсаңар силер жоон алдыңар. Ошо жоонда нааразыбыз деп айтпадыңыз, эмне деп жооп алдыңыз? Ильяс Марсович мына кетип атканда документ алып келди. Мына ордер. Эртең мен силерге жаңы жылдын алдында киргизем деп туруп, Ильяс Марсович өзү кетип калды. Анан кайта берке бала келди, ал кетип калды. Кайта сиз келдиңиз. Азыр мындай кылалы. Жеринен көрөлү, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Мына байкуш эжелер ыйлап отурат да монда. Ильястын баарында ошол эке чогултуп, баардыгын чогултуп туруп, мына документ келди, ордерди алып келдим деп чапкылап, биздин баарын неде чогултуп, ККП немелерин баарын чогуу эле барып келели жүрүңүз азыр эле. Жанагы айткан суроо, мен өзү
Ушул жерде койчу үйүп иштеп жүргөндө дагы айтасыз, эми капа болбоңуз, ал туурасынан эми башынан өткөндө. Айта бериң, айта Ушул жерде жер тээп айрык башы менен тирикчиликте бул жерде гүлөгүп жүрчү элем. Ошондо мага ошол азыркы бул айтып аткан жака мага да өчүртөсүз, ошол жерден күлүч беребиз, ошол жерден аласың деген. Кийин эле жок. Мен кале бердим. Катарда дагы жокмун негизи. Дал ушул время квартирант болуп келатам. Ооба, Бибиде да бар. 52-нчи өчүртпөчүм давно. Аңы канча жыл болуп кетти. Андан кийин оны ал жакта бир неме көрсөткөн. Мүкөм жок дегенде ушу бош жер болсо ошол жерге бергилечи. Мен ит кеп болсо дагы салып алайынчы. Квартирант отуруп жүрүп жададым мен. Деп айтсам болуп берет. Ошо ону акпонун үстүнөн bir kolottan көрсөтүшкөн, тартып дагы беришкен архитектурадан бар. Ал бала бошоп кетиптир. Өткөндө бир жолу кайрылдым сизге. Чындыгында мен кудайчылыгын айтам, мына кудайдын улук күнү турам. Кайрылсам айтым, мына эжени караштырып койгула деди бул үкөм. Чындыгында ошентип айтты, караштырып койгула деди. Андай деген менен ал жерге кичине өпөйтүп салайын десем, там салганы болбойт дейт. Жашылдан туруу кылың дейт. Бир мындай кагазым жок. Бирдеке нексең тоспосоң эчки жеп коет экен. Кантип мен жашылдан тургул ошол жерге мен кантип бирдеке салам, бир мындай кагазым жок. Кийин алып койсо мен дагы каяка барам үкөм. Ошон үчүн сага ыйлап аркаңан ээрчип келдим мен угуп. Өзүм бирөөнү 4 мал. Канча сотук эже? 4 мал 8 сотук, 6 сотук ошондой тартылган ал жерчи. Анан ошол жерге мен бар. берилген жок үкөм, ошон үчүн какшып атпаймынбы мен. Сиз ошол жерде сизге тамга деп берсем, анткен бери кезекте турат да, сиз 56 деп атпайсызбы? Мен ал жерде анда биринчи кезекте турганга бериш керек. Жок, турупту. А мен сизге мынтип айткам. Сиз пока жашылдандыргыл алыңыз, жашылдандырыңыз, 1-2 жыл караңыз. Анан кийин кайрап бересиз комиссияга ушул жерди ушунча пайдаландым деп бир 5 жыл пайдаланыш керек жок дегенде. Анан алып туруп сизге берип койбойсуз, анткен кезек бар. Мен квартирант отура берем, үкөм квартирант төлөгөнгө акчам дагы жок. Же балдарыма иш жок, эми чоңойду алдыңкы балам. Үйлөй албай жүрөм. Çık deyt ayırga çıkam, çık deyt bir yerge çıkam. Ötkönde buna maksatqa деле апардым кичинекей баламы. Boş basanan keyin girgizebиз дейт. Şu көчөдө эшик шыпырганга кандай бош жер жок болот. Ушул жерде мен канча мээнетим өткөн ушу умеске. İştegensizmi? İştegem kuttu жерде мына ол жерде гүлдетип көктөткөн мен. Белим ооруган үкөм, белим ооругундай лапатка теп албайм мен. Ошон үчүн 4 мал карап бала чакамды багып атам. Балаңыз канчага чыкты? Я. Балаңыз 18-ге паспорту бар да үкөм. 18-ге чыктыбы? Чыгайын деп калды, чыгат муну 2 айдан кийин. Ала албайбыз да биз. Алынып атат го, мен балам менен тең бир бала иштеп жүрөт го. Бир ал жана жош бала иштеп жүрөт го үкөм. Ал 18-ге чыкты. Эми сенчи үкөм, сен жаныңан бербейсиң да акыңы. Чынбы өкмөттө? Мына жерде бир жолу Ильязды койчуптум, Ильяздын малында да мына жерге кирсем, комиссиядан 10 000 жардам, материал жардамдык дегенде кирсем, ушул жерде катындар дагы мени укмуштай кылган. İşteş керек те. Ана мындай кылыш керек те. Мен айырга ачкалыгыман же бир үйүм болсо мен бу жерге кадам изи кылып келбейм үкөм. Мен азыр мына ол жакта өчүрүт жетпеди, ушактан суранып алгам ошол жерди. Мен мага ошол жерди берсе болот, мен мынакка суксуңдап барбайм, мен деле Кудайга карап сүйлөшүм керек. Эки үйдүн кереги дагы жок мага. Мына азыр квартплатымы төлөй албай отурамын. Муну келин айтмакчы. Муну ишемесеңер азыр ошо казайыма баштап барамын. Мына эже квартираны төлөй албай отурам дейт. Канча квартираңыз таксы? 3000. Эш жерде иштебей. Бар. 3000 таап. Сизге материал бергенбиз, а? Жок. Кат менен кайрылбадыңыз беле. Сиз ооруйсуз, а? Ооругам азыр жакшымын да. Бирок эч жерде иштебейм. Квартираны төлөй албайм. Өткөндө үй алам деген үмүт менен Россияга кеттим. Мында калчы түшүндүм эже. Эже түшүндүм. Мында калчы. Азыр жеринен эле барып келеличи, жүрүңүздөр, барып көрөлүчү ошол жерде. Жүрүңүздөр. Акыбалды ошо өзүнөн көрөлүчү. Кыргызстандыктар да көрсүн, могу фондо бир сүйлөшөлү экөөбүз, келиңиз. Не болду эле бул жер? Бул боюнча бүгүнкү күндө бул дом тергөө амалдары жүрүп атат, тиги фирманын үстүнөнчү. Жок, тарыхын айтып бериңиздерчи мага. Бул тарыхы мындай болгон экен да. Өзү Союз учурунда курулуп келип, Экинчи болду. Экинчи кабатка келгенде токтоп калган курулушу. Анан ошол кезде заключение алып сейсмологиядан жанагы 4 катар кирпичин, курулган 4 катар кирпичин алып туруп курулушту улантып кетсе болот деп. Ошол бойдон курулуш улантылып кеткен. Муну ошол кезде азыр неменин атын унутуп атам, подрядчиктин. Ошолор курушат бул үйдө. Курулат. Мына жогоруда жарандар айтып атпайбы, бизге бөлүнүп берилген баш болгон деп. Курулуп бүткөнү менен бул үй мамлекеттик кабыл алууга алынган эмес. Толук мындайча айтканда үй бүтүп туруп госприемка болгон эмес да. Бирок однако үй бөлүнгөн, бөлүштүрүлгөн. Архитектура уруксат берген буга?
архитектура уруксат берген эмес. Жашоого. Жашоого уруксат Эмнеге берген анда эмес. үстүнө 2 кабат кылып курдуңуздар? Муну проектиз боюнча, типтүү проекти боюнча өзү 4 кабаттуу үй болгон экен, 32 батырлуу үй. Ошол курулушу ушундай болуп туруп курулуш башталган. Курулуш башталганда архитектурадан чечим алгансыздарбы? Архитектурадан эмес, сейсмологиядан чечим алып туруп анан курулушту баштайт. 4 катарын алгандан кийин деп. Анан ошол жерден бул курулуш бүткөндөн кийин кабыл алуу болбой калат, жарандарга бөлүнөт. Үйлөр баягы батирлер. Ошол жерде категориясына карап мугалимдерге, врачтарга, органда иштегендерге, анан жанагындай айырылуу мамлекеттерге берилет. Бирок үй кабыл алуу жүргөн эмес. Андан кийин 20-жылы биз бул курулуш ошол 16-жылы токтоп калып атат да бул. Толук приемка болбой туруп. 20-жылы биз немеден Госстройдун алдындагы институттан заключение алдык. Подвалынан анча-мынча жерин усиление кылып туруп, дальше курулушун улантсаңар болот деп туруп. 21-жылы проектный сметный документацияны жазалганы акча бөлүнүп, 500 миң акча бөлүнүп, 460 миң болуш керек. Ошо 460 миңге проектный сметный документация жазалган. Бүгүнкү күндө проектный сметный документациянын экспертизасы өтө элек, мамлекеттик экспертиза. Себеп дегенде, ошол күндөн ушул күнгө чейин тартылып келген себеби бул баягы типтүү проект менен башталып кеткен. Биз ПСД жасаттык, курулган үйгө гос экспертизанын өтүшү кыйыныраак экен да. Көп нерсе талап кылынат экен. Азыр ошолорун жасап берип атат. Жасап бергенден кийин биз проектный сметный документацияны алабыз экспертизасы менен. Анан кошумча кете турган каражатты алып туруп, анан курулушту Канча каражат кетти ушуга? Эми ал буга чейинки курулушуна 30 миллионго жакын акча кеткен. 30 миллион ушуга жумшалдыбы? Ооба, ошонун Кайсысына курулушуна жумшалды? Экинчи этаждан көтөрүлгөн. Шаардын бюджетинен. Шаардын бюджетинен курулган. 30 миллионго курулган үй ушул. 2 кабатты. 2 кабат эмес, 3 кабат курулуп атат. 3 кабат. 2 кабат бүткөн. 3 кабат. Бүткөн. Алар эми мында бүттүп алып эсептелмейт да, кирпичтерин кайра ошол жандап көтөрүп кеткен да. Эми мынага архитектура уруксат береби жашаганга? Заключенияларын алдык. Азыр ПСД экспертизаны өтүп келсе, курулушун бүткөрөбүз да, анан кабыл алып турган. Качан бүтүш керек эле бул? Жакын күндөрү бүтөт. Азыр ошонун аракетинде жүрөт. Бул проектный сметный документациясы. Жакынкы күн деген качан? Тергөөдө да жүрөт азырчы. Тем более жакын күндө архитектура жана проектный сметалар бүтсө, анан кийин бюджеттен акча бөлөбүз, каражат карайбыз. Эми бул канча жылдан бери, канча жыл болду буга максат? Эми ошо канча жылдан бери мурдагы чиновниктер акмак экен, алар болбогор адамдар экен. Жантып айта албайм. Сиздер келдиңиздер да мына. Эмнени өзгөртөсүздөр? Качан өзгөрөт бул жак? Мен келгенде 1 жыл болуп калды. ПСД бүтөрү менен иш башталды. 32-дом, Проект смета бүтсө эле да. Кандай кылабыз? Эми өзүнүн жоолору бар да, биз баягы мыйзамдагы жоолорго карап жоолору кандай эми? Жоолору жылдап жүрүш керекпи, кандай? Жылдап эмес, эми Кудай буйруп сметный проект бүтсө анан Качан бүтөт ошо? Мен аны айта албайм, мен качан. Ошону ким бүтүрөт? Элби же сиздер? Эл эмес. Биз бүтүрүп атабыз. Биз бүтүрүп атабыз. Ошо сиздерден сурап атабыз, качан бүтөт деп. Экспертизасын азыр бүтүрүп келет мынакей. Могу эмеде апрелдин башында дагы повторно кетти. Бул баягы курулушу бүткөнгө чейин даяр болсо, ошол менен контроль кылып, курулуп үй бүтөт эле да. Бул бүтүп калганга, мурда Союздун учурунда типтүү болуп башталып калган, ушундай сериядагы үйлөр түшкөн. Азыр 2016-жылдан берки ба, жаңы РИК программа менен башка ба, ошол эмнесин жазала турган болсо, ПСДнын ичинде, проектный сметный документациянын ичинде сметасы болот. Наркын аныктайбыз, канча дагы акча жумшалат. Ошону жумшап туруп, инженерный сооруженияларына суу, саркынды суу, ысык суу кире турган, башкалардын баардыгын карайбыз, благоустройствосун карайбыз. Бүткөндөн кийин ошол канча акча жумшала турган болсо акчаны карайбыз да, курулушун бүткөрөбүз. Мамлекеттик кабыл алуу алабыз, алгандан кийин анан таркатылып берилет. Канча убакыт керек ушуга? Убакыт эми биз 21-жылдан баштап аракет кылып атабыз. Өзү 20-жылы баштаганбыз. Бул үйдү башы жарабайт деп койгон. Ар кандай бүдөмүк эксперт эмес, кесипкөй адам эместер ушундай баягындай ар кандай саясат менен жарайт деген менен келип, ошол күнгө келгенбиз. 20-жылы биз заключениясын алганбыз. Жарайт үй, курулушун улантсаңар болот деп туруп. Эми азыр ПСДсы даярдалып атат. Экспертизаны өткөндөн кийин уже каржы булагын аныктап туруп, анан курулуштун аякташына. Каржыны күтүп канча жүрөсүздөр дагы? Бүткөндөн кийин ошого жараша кийинки жылдын бюджетинен карайбыз да. Быйыл бүтпөйбү? Жок, быйыл жок. Бул эмен жоопкерчилиги боюнча да аракет Азыр ушул боюнча да, мына ушул аталаны чалып койгон чиновниктер, мурдагы мэрлер боюнча эмне чара көрүлдү? Көрүлгөн жок байке. Чара бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп,
прокуратура тарабынан каралып атат. Биздин жаңы жасалган проекттин сметный документация менен мурдагы иш кагаздары, курулушка кеткен баягындай тийиштүү иш кагаздарын баардыгын экспертизага жөнөтүшкөн. Ошол жактан алып туруп, андан ары жумуш аракеттерин аткарышат. Эч ким жоопко тартылбады. Эми тыянак чыга элек, эми чыгат да тыянак. 21-жылдан бери да? Жок, былтыр проектибиздин былтыр эски документтерин былтыр жөнөтүштү. 1 жыл болду. 1 жылга жете элек биз. Мына урматтуу сентябрь айларында ушундайлар. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, мына кылмыш ишинин мөөнөтү бар. Кайсы убакытта башталса, кайсы убакытта бүтүш керек. Сиз кандай талап кылып атасыз? Бирок Жалал Абад облусундагы Каракөл шаары 1 жылдан бери кылмыш иши же ал жака же бул жака чечилбей, эч ким жоопко тартылбай, адамдар моундай жерде жашап атат. Дагы деле. Ким буга көңүл бурат, ким буга сөз Мен айтат? сөз кылсыр. Биз Атыңыз ким ат? Темир Нурлан. Биз эрке билетмага мына там берем деген, мен мына мерге Талайбекке кайрылдым канча жолу. Эми айтып атасыз, кылмыш иштеп атасыз, туурабы? Кылмыш иштеп атасыз, мактап айтып атасыз. Карабайым адамды болгондо дамда камап коймокмун дейт. Карабайым элди. Мына Кадырбайга мен же мына башка алдырганда ана эже болгон дамда камап коймок. Ушулга чейин эрке билядын маршрутун үчүн нечен кылмыш иши козголду, губернатор айткан. Неге жоопко тартылбайт? Ушуну Садыр Жапаровго мен кире албай койдум, былтыр күздө барыпчы. Кире албай койдум. Давай ушуну жекирип койгулачы. Нечен кылмыш, нечен мына 10 миллион кетти деп атат, 10 миллион керек деп атат мэр. Ошол убакта эмелер неге ошол эме чара көрүлгөн эмес мэрлерге? Жабылып бойдон калып атат да. Мына там жок. Мына азыр мен акем временке да жашап атам азыр көрүм. Временке да жашап атам. Суук түндө өткөндө. Мына жерде очеркте там жок. Кыйын болуп атат Каракөл. Мен барайын деп атам Садыр Жапаровго. Бир ай отпускка жазып элечи. Барыш керек болуп атат. Давай, не арыз жазып бергиле, мен барайын, давай. Жазып бергиле, давай. Давайте. Мына ошону чеччү кишилерди, чечкиле деп ушу кишилерди койду да. Ой, чечкенде чече албайт да. Бар эле бийликте кишилер эмеси. Гүлбарчын менин атым. Мына канча жылдан бери эле жүрөм мына. Мен деле 5 баланын энесимин мына. Жер боюнча канча жылдан бери очуртта. Бизден кийинки адамдар жерден там салып койду. А биз дагы эле жүрөбүз. Мына кечегиде мына Мериям балансына үйлөр боюнча мен чыктым мына. Мен убактылуу квартирант болуп жашап аткандан кийин эми үй берип тургула убактылуу мына. Мерге кирдим, кыла албай койду ошону мына. Эмнени кыла албай койду? Үйдү. Кайсы үйдү? Мериям балансына үйдү бошотуп бере албай койдуңуз мына. Биздин ыйманыбыз мына. Сиз кайсы кезектесиз, билесизби? Кезекте болгон убакта да мен суранып кирип атам сизге. Сиз карап аласыз. Сиз мага эдиреңдебей сүйлөңүз мага. Эдиреңдеп сүйлөп да келгенсиз, сиздин видеолоруңуз да бар мага. Сиз да караңыз да сөзүңүздү. Просто жалган сүйлөй бербең да. Жалган эмес, сиз антип качпаңыз. Менде фактылар бар, видеоңуз да бар. Фактылар бул азыр барып тур, сиз кантип тизмеге киргениңизди айтып берейин сизге дагы. Кандай тизмеге кирдиңиз? Очередке киргениңизди. Мен сиз билесизби мен кандай тизмеге киргенимди? Убагында киргем 12-жылы. Оодай. Сиз азыр да паспорт. Жалган сүйлөсөм макул болоюн, айтсаңыз. Киргенде вообще эле бизди басында болосуз. Мен сизге бетиңизге айтайын. Прямой эфирде. Менде видеолоруңуз бар, сөгүнгөн видеолоруңузду бүт көрсөтөм мен сизге. Силер мени аңдып эле жүрөсүңөр. Аңдайбыз ана айла жок да. Ремонт кылып кирип алабыз. Канализациялар, суулар бүт келген, түйүндө бар бардыгы. Биз көргөнбүз аны. Киргизгендер. Сөз болуп жаткан элдин көйгөйү мына ушул үй экен да, урматтуу көрөрмандар. Ана сөз эми айтып койдуңар, мына бул эркек ноганда мыйзамсыз жерлер боюнча жеткирип койдуңарбы? Мисалы Центральный мечитте фестивалине баргын. Ошол жерде жерлерди арзан алып алып эркек билен ноганда. Ошол 700 миң, 800 миңге сатып атат ошону. Азыр 800 миң болот. Биз азыр могу үй боюнча сүйлөшүп атабыз да. Ким жаналып? Жана албайсыңар эч вакытта. Коркпойбуз бардыгы келген. Иштебейт, таза эмес биздин Каракөл өлгөн бардыгы, бүт өлгөн. 40 жылдан бери бүт эле ушу дом 40 жыл болду, чынын айткан. Чынбы? Айтыңыздарчы. Мына 8 жылдан бери бүткөн тамды бербей, ушинтип тымтыракайын чыгар. Байлар алат. Ушундай да? Кайра депутаттар бири-бирин чукушат. Мына отурушат го мына. Ошо жерлердин мүлктөрүн текшергизип коюш керек. Текшериш керек мына керек. Мен 5 балам бар үчүн алдым дейт. А бизде 5 балабыз жок экен. Бизде эле 5 балабыз бар. Алардын үйү бар, жайы бар, еще жер алат. Эми мына жерде үй бүтүп тур да, качанкы эми тездетсеңиздер болбойбу ушуну эми? Сиз Улук мырза мындай да убактын сурай бердик экенсиз да, канчада, кайсы числода депчи. Биз аны айта албайбыз. Азыр экспертиза бүтсө, баары бюджетке такалат. Мына бюджеттин комитетинде депутат өзү турат. Бизде канча акча бар экен эл прекрасно билет. Анткени мен эл менен жолугушканда сүйлөйүнбү же, сүйлөтөсүңөрбү же жокпу? Мен сизге айтпадымбы? Баары бир кезекте жок болсоңор силер ала албайсыңар. Ким кезекте болсо ошолор алат. Мына чындык ошондой болсун. Айтып коеюн, болду.
сөз эстен да чыгарып Каракөл жүрген сөз. ыйманы мындаке уксаңыз. Эме бюджеттеги мэриянын балансында үйдө жашайт. Эмнеге? Анын үйү бар. Ким? Биздин ыйман. Ал ким болот? Молдочу, молдо. Биздин Каракөлдүн ыйманы. Эме жер берген. Ооба. Жер берген. Айке тамсал алган. Мисалы, ротация болуп кетсе, эртең башка молдо келсе деле ошоге дагы тамсалып берет мэрия. Айтсаңызчы. Ошол жерге келет имам анда. Каякта? Коймада үйү бар. Мэриянын балансына ошону бошотуп берсе болобу, бизге окшогондоргочу убактылуу. Биз деле биротоло басып калбайбыз аерде, чынбы? Аякти бошотуп беребиз, биздин бала чакабыз ордуна туруп калса кичине. Биз жалдырап кирип атабыз. Кандай үйдөн толтура бизде. Список менен кармап отурам менчи. Сизде кат бар экен, колу бар экен, сиз өзү Просто бизди үй берингенге сиз уже каты да бар экен да. бүт бар, бүт бар. Колу бар, бүт бар. Даяр. Бербей атат да, бербей атат. Мынанки жок деп өздөрү жашап атат жыргап. Мэриянын балансында үйлөрдүн бүт эме кагаздары бар менде. Ким каерде жашайт? Бүт не болуп жашап аткандары чейин бар. Мен деле мисалы ошо неме кылганда ушул үйгө кой чыйып турганда ушул үйдөн аласың карындашым деген. Кийин эле 2ден 3төн үйү бар, эжекелер алып кетти. Доктурлар алып кетти, мага ошону Биз эми ушул жерден Жалал Абадтын губернаторуна кайрылалы. Ошол эл менен жолугушууда, эл менен ушу сүйлөшүүдө мына ушундай Каракөл шаарындагы ушул бир үйдү бүтүрүп берип койгулачы, бир эле үй. Ушул жерде ушул эң аярлуу катмар экен. 3000 сом айына таппай аткан, эптеп 3000 сом ижарасын төлөй албай аткан адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар экен да. Ушулардын көйгөйүн чечип берип койгулачы. Мынакей биздин Каракөл Силерди чечкиле, силерди ушу эл менен жакын болуп баргыла, силер маселени ушу айткыла деп кайра президент айтып атат, бүт баары айтып атат. А бирок жыйынын ардын жыйынтыгы болбогондон кийин эмнеге айланып жүрөсүңөр анда? Мына ушул адамдар, мына үй жашап аткан үйүн карап койгула. Үйлөрү барлар жашайт. Мынакей мен сессияга да катышкам. Мына список мына. Мерекелерге көрбөйлү элдин. Ким каерде ким жашайт, могу жерде бүт списоктор бар менде. Барахолкага берсе же чыгарып элдин баары. Бул ким эмне деген кагаз? Бул мэриянын балансында үйлөр да. Жалаң эле мына тыңдар жашайт. Байлар, үйлөрү бар, жайлары бар жашайт. Биз окшогондор сурап барып атабыз да. Анан эле туберкулезде ооругандар жашайт деп деле, алар жашабайт. Анын ордуна квартиранттар жашайт. Мурда депутат квартиранттар киргизип коюп акча алышат. Бул жактан. Мына факты бар, видеолор деле бар менде. Мына отурат, уместный начальник көргөн, мен комиссиянын мүчө болуп катышкам мен. Берсин да, мына молдонун өзүнүн башка үйлөрдөн квартирантка берип жашайт. А эмнеге бизге окшогондор жашабайт аерде? Биз деле убактылуу жашайбыз да. Могу жерде менчикке өтүп кеткен үйлөр да бар. Мэриянын балансында үйлөр. Тураш? Мен бүт доказ айтып берем. Менде видеолор бар. Мына моголар Ошону биз өзүбүз көрүп барахолкадан текшерип коелу. кимдер жашаганын эл тактап жүрүп. Үй керек десе эле Мэриянын баласынын үйүн басып албаш кетти. Мугалимдер жашайт, инвалидтер жашайт, группадагылар жашайт. Мен сизге айтайынбы? Так. Ошо инвалид дегениңиздин үйүндө квартиранттар жашайт. Мына, максат айтчы кана. Сиз мындай кылыңызчы. Сиз тактап туруп өткөндө сиз өзүңүз туруп туруңуз. Сиз өзүңүз депутаттар менен токтоңчу, сиз сүйлөтөсүзбү жокпу? Сүйлөтпөйм сизди, биздин да сүйлөтпөйсүз. Сиз ким сүйлөтпөй турган? Сиз ким сүйлөтпөй турган? Сиз да. Мен сүйлөй туруш керек. Эдириңде сиз мен аялым сизан сүйлөй турган. Анда сиз сүйлөңүз, мен ериңиз. Эдириңде. Мен сизден улуумун, жок дегенде. Улуу болсоңуз да өзүңүздүн сөзүңүздү таап сүйлөңүз. Сиз сүйлөтпөйсүзбү мени? Мен сизден коркпойм мен. Бир Кудайдан Мен коркпойм. корккан жерим жок. Мына сиз эмне качып атасыз? Сүйлөт, мен качкан жерим жок. Билет много киши. Өзүңүз башында кыдырып чыккансыз депутаттар менен. Кыдырганда чыккан. Ошондо өтөрүнөн чыга албай атабыз. Өтөрүнөн чыга албай атабыз. Сиздики чын боло бербейт. Чын айтканда, Сиздики мына сиздики мына жаштар турат. Сиздин алган квартираңызды мен да айтып берейин. Очередке кантип турганыңызды айтып берейин. Айтып бериңиз, айтпайсызбы? Айтып беремин. Но жаштардын алдында айтып берем. Документиңизди алып чыгып берем. Билетпесиз, айтпайсызбы? Айтып берем. Кантип очередиңиз жылган билесизби? Мен очередин жилелек. Мен сизге айтып берем анда. Көрсөтөм мына депутат турат, мен апарып көрсөтөм. Кагазымда бар, очеред канчанчы очеред. Мен бу эфирде эмес. Каракөл тургундарына көрсөтөм сизге. Эфирден айтыңыз сиз. Зачем мне? Уялган жерим жок. Колумда кагазым жок, мен сизге аны көрсөтөм. Колуңузда кагазыңыз болбосо эмнеге сүйлөп атасыз анда деді. Урматтуу. Билеткенсиз, айтпайсыз, билем деп атасыз. Эже. Мисалы эжеге отсоңуз, мына аке, сиз бул эжеге конкретно эме коюп атасыздар, мындай домат коюп калып атасыздар да, кантип депчи, эми мынакей. Бул списоктун алдына чыгып кетип атат да, туурабы?
сиздин оюңуз боюнча списоктун алдыңкы жагына чыгып кетип атат. Анда сиздердин списогуңуздарга гарантия бар, ишениз болобу? Сиздин могу эл күнү эле калабы же мен барып сиздер менен же башка бирөө менден үй алып болобу? Кезек чыгып кетип атат ошондо. Кезекке гарантияга ким берип Уксаңар, мындай болуп атат. Аны мен чыгарган жокмун. Аны мен иштей элегимди. Өзү прекрасно билет. Өзү ким чыгарып бергенин билет. Мен мына депутаттар эртең мага запрос кыл, мен сага берейин, аны элге айтып бергиле болду. Кимдер экенин. Кезек жылып кетип атат ошондо кандай? Азыр текшерсин давай. Токтом чыгарып коюшуп атат. Бирок аны мен аны кече билдим да, кече жакын 3-4 күн болду. Айттыңыз аке, сиз өзүңүз жоопкерчилик алып бербей, сатты ким жылдырып? Алар уже иштебейт бүгүнкү күндө. Уже иштебейт. Мына кат менен кайрыл, мен кат менен берейин болду. Да, буну мен берден болбойм, кат менен берем. Ана депутаттар өздөрү талкууласын. То есть ушундай жылган Канча мери кетти. Мен ошондо айтканмын. Бул мыйзамсыз. Аерде 15-20 жылдан бери бечаралар үмүт кылып турат. Кантип секирип кетет деп. А берди бул эжекенин сүйлөгөнү бир эле мен күнөөлүмүн да. Эжеке аппак да. Ну хорошо. Просто ошол текшеришиңиз керек. Сизди эмнеге жөнөттү? Эжекен секирген эмесин данын бериңиз. Берем сизге. Лично сизге берем бул. Ошо сатырликтерди деле чарып койгула анда вакансия. Анан любой жакта сизге деле жөнөтүп кое берет. Эсчү кагаздардын бар дегем. Азыр Эфирден любой мага эң маанилүүсү мына үй качан бүтөт? ошодо башка жака өтүп кетип атасыңар силер. Бу жерде бул маселеге кезесиздер. Качан чечесиз мэр катары? Өзүңүз комиссия болуп туруп чыгып ошо үйлөрдүн ар бирин көрүп чыккансыз. Мага чейин чыккан экенсиңер. Ошону көзүңүз менен көргөн экенсиз. Инвалидтер бар экен. Тиги эжекелер байларга киреби? Эжекелерди эшикке чыгарып берели. Урматтуу мэр. Эжекелер бир жактан келип ошол жерде жашап атпайбы? Мына имамды кайра имамды айтасыз. Имам келгенде ооба үй жок болгон. Но имамга сиз үй алып берип, салып берген жоксуз. Имам өзү мээнет кылып алды. Бирөө өлсө имам чакырасыңар, нике кыйса имамды чакырасыңар. Анан имам жаман да силерге. Имамды сессияга чакырганбыз убагында. Азыр маселени ал жака бурбайлы, маселени мына үйгө. Качан бүтүрүп бересиз ушул үйдү? Же сиз да кетип каласыз? Сиз деле так жообун эле айткыңыз. Жок, мындай да жигиттер. Мындай да болбойт деп мен болбойт айта алам. Мен келгенден ушул тамды карап турабыз, курабыз депчи. Но бунун өзүнүн жоолору, кагаздары аны тергөөдө жүрөт. Макул, баарын эске алалы. Эске алып бүтүп, качан бүтөт ушул? Быйыл бүтсө кийинки бул жылдын бюджетине сунуштайбыз да. Быйыл бүтпөйт да? Жок, балдар, мына бюджетти мына жигит жакшы билет. Жок, макул, ошо бюджет сиз сүйлөшүңүз, депутаттар менен сүйлөшүңүз, өкмөт менен сүйлөшүңүз. Сөз бериңизчи, Улукбек, шашпасаңыз. Атайын келип шашпаңыз да. Мына мен эл менен жолугушканда ким барды мен чогулушума мынакей мектептерде өткүздүм чогулушту. Ким барды? Мектептерде эл менен жолугушууда. Мектептерде чогултуп атабыз. Жок. Айылды бир анткени зал жок, ошо мектептерде чогултуп атабыз. Мына 1-чи мектеп, 4-чү мектеп, 3-чү мектепте мен элдерге айттым, мен карапайым элге. Шаарда канча бюджетте канча акча бар экенин билиңер келсе, эртең саат 10-до бюджеттик угуу болот деп. Туура айттым. Жок, агай. Ошо бюджеттик угууда силер билесиңер. Уксаңыз, бюджеттик угууда силер билесиңер, биздин канча акчабыз бар экен. Тыйынына чейин айтып беребиз. Ошондо силер мында суроо бербейсиңер. Бул бюджетте мынча акчасы бар экен, бул жетпейт депчи. Мына азыр Улукбек мырза айтып атат, качан бүтөт? Мен бүгүн айта албайм. Но эмдиги жылы бюджет кандай болот, ошого карап туруп биз айтабыз анычы. Но азыр иш кагаздары жүрүп атат да. Келгенден бери аракет бул үйгө болуп атат да. Жөн эле жатып алган жерибиз жок. Келгенден бери аракет кылып атабыз бул үйгөчү. Тергөө жүрүп атат бир жагынан. Документтер тергөөдө көбү. Аке мына элдин айтышы боюнча, мен түшүнүшүм боюнча мындай болуп атат да булар. Үйдүн документин бүтүрүп бергиле, биз ичин өзү жасап алабыз деп атышат мектеп көбүчү. Ушу документ бүтө элек да. Ошо документ бүтүш керек да. Документин качан бүтүрөбүз ошондо? Эми азыр айтып атпайм азыр. Биз өзүбүз баштаганбыз да. Курулуш иштери кереги жок деп атпайбы? Документ Уксаңар, бу жерде дагы бул үйдө. Уксаңар, бул үйдө элечи, подрядчик өзү тапшырып, бул үйдө делечи, бергенде күлүчүн. Мындай акыйкат карайлы. Мынатыра бере берген тааныш билишчи. Ошон үчүн көбүнө мен жакпайм. Мен айтам, жөн эле берип койгон карабайбыз, биз кезекке карайбыз. Кимдер 15 жылда, 20 жылда тургандар кандай болот алар? Аларды аттабайбыз. Ошо кезекте кимдер болсо, Ал кезегиңиздерге гарантия жок болуп атса. Жок, гарантия. Ондай бечаралар кантип сиздерден кезекте алат? Ким айтты гарантия жок деп? Өзүңүз айтып атпайсызбы? Мен убагымда эмес, дагы айтайын да. Бирөө жылып кеткени мен кече тактадык. Сиздин убакка чейин туруп турдалар. Кандай кезек адилетсиз болуп калып атпайбы ошондо? Жок. Сиз келгенге чейин кезектер турса, кезектер жылып кетсе сизге чейин. Анан сиз келгенден кийин кайра ошол кезек менен кетсеңиз анда кандай болуп калат? Бул кезекте турушкандарды эртең адилетсиз ким өтө ошол өткөзүп, кимдин таанышы, кимдин чоңу крыша болуп кезекти алдыга жылдырса ошолорду кайра артка жылдыра аласызбы? Жылдырам. Жылдырам, сөз берем, жылдырам. Жетет бечара. Жылдырам.
Мен ошон үчүн чырылдап атам бердечи. Адамдар эки сүйлөп аткандан берди. Мен чырылдап атам. Эртең да айттым го кат менен беремин. Мейли азыр турган сөзүңөр өзүңөрдө. Ошонун баарын айтып койсоң жакпайсыңбы? Жок, тура эле. Мен азыр айтып атам, мына кезек менен деп атасың. Мен эми наркыл жердин кең планы келе элек деп шылтоо кылып атышат эми. Документ бериш үчүн. Кең план жок шаардын. Жок, оны наркы чекеде. Деп угуп тур, мен сүйлөп алайын. Анан кийин ал жерге мага кагаз бербесе, мен королобостон мен көчөттөрдү эгип атам, эчки жеп коюп атат. Эгип атам, эчки жеп коюп атат. Эмне кылам? Тоскон болсом алып койсоңор, мен каяка барам? Жок, сиз ал жерди өзүңүз эле ээлеп алган экенсиз, туурабы? Мына өзүңүз. Колуңузда документ жок да. Архитектурадан тартып берген айнанайын. Жана Жок, колуңузда эмне бар? Эми жерди басып алсын. Жок, мындай да басып ал деген сөз. Жок, басып ал деген сөз бөлөк эми. Сиз туура ээлешип деле короп алгандар Кара Көлдө көп мындай. Мен ээлешип корологонум жок экен, ошо коркуп королой албай атам. Мен бир эле кагазым жок үчүн. Мэрияда айтып атасыз, мен колумда кагазым жок, ушунча жерде. Ушул эжеге жардам бере аласызбы? Жардам берем, кезин арыз менен. Келдиңиз арыз менен. Өткөндө кайрылдым өкөмө. Арыз менен келдиңизби дейм. Арыз менен мурдагы бибини да чакырдым го. Өчүрүтүм бар эле өкөм десем өчүрүтүм биби деп чакыр дедиң эле чакырдым. Очередте турасызбы? 52-нчи өчүрүт меники ошол бойдон кагазын түгөнө көмүлүп кеткен. Жок, ошол бойдон 52-де турат. Жылбаза, үй болбозо мен. Жок, эми туура эле эми угуп Жок, азыркы жерин эле документтештирип бере аласыздар. Бир моментти түшүндүрүп берип коеюн эже. Сиз пайдаланып аткан жер бул жашылдандыруу багытында жер да. Туура. Кезекте турасыз. Жеке турак жай куруу үчүн деп. Жеке турак жай курууга жери жок бере турган. Азыр шаардын ген планы иштелип атат. Мына быйыл жашылдандырууга бересиздерби ошого? Жашылдандырууга беребиз. Каршылыгыбыз жок. Документтештирип алыңыз ошону. Жашылдандыруу, бирок ал жерге үй кура албайсыз. Бул эже мен терден суу атат. Үй эмес, бир нерсе эгетилем болуп Мен акыры ошо бирдеке экенге акыры жок дегенде мына кичинекей бутка куруп отурамбы же мен Легкая конструкция менен курса жана итке курган кепеми сүдүрүп алып ошонго отурам итим менен кошо. Ошол документти бүтүрүп бере аласыз. Квартирадан жадаганыман айтып атам өкөм. Апа, угуңуз. Мэр өзү убада берип атат, бүтүрөт экен. Документтештирип, колуңузга ушунчалык кагаз кылып берет экен. Улук мырза айткан бүтүрүп бересизби деп мына мэр менен убадан алып атабыз. Сиз ошол боюнча арыз жазып келиңиз, жана пайдаланып аткан жериңизди мыйзамсыз болуп калабы деп королой албай турам деп атасыз. Биз ошону бүтүрүп беребиз. Бардык процедура менен эрте бүтсө 2 айда бүтөт эже. Сиз мэр катары моуну эми уят эми. Жүрөк өкө итак ушул домдо. Башка дом жок. Дом солган акча жок. Азыр алган фондторго Кара Көлгө кайра ушул боюнча келмейинби? Келбес. Бүтөт, буюрса. Бүтөт кул. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Кара Көлдүн ичинде ички жолдору мына ушундай акыбал экен. Мына жаңы эле ямочный работалар бүттү деп мондай шагыл төгүптүр. Бул жакта ямочный работа деген шагыл төгүп коюп экен, ошону менен чектелет экен. А бирок жасалбаганы, айтылбаганы, оңолбогон экен да. Мына бул жакта айдоочулардан да бир суроо салып коелу. Ассаламу алейкум. Бул жол боюнча бул жерден өтөсүз да. Бу жакта турасыз. Атыңыз Бул жерден Азамат болот менин атым. Бул жерден күндө эле өтөбүз. Анан бул менин билишим боюнча мен өзүм садиктен кийин жанында сөз бар го, акыл эзиңе кирип адам болот дегенчи. Ошондон бери ушундай да жол. Мурун хотя бы мындай ыгым билчик. Каерден мынтип не кылып өтөбүз деп. Яма бар болчу. Азыр жамгыр жааганда билбейм азыр гранаттарың сынып эметип, шаровойлоруң үзүлүп кетет да могу жолдордончу. Уже өзүм машинама бир 3-чү жол, 1 жылда 3 жолу ходовойн жазып атам да. Именно ошол жол боюнчачы. Анан бул жол эле эмес, моундай круговой жүрсөңүздөр, ошондо көрөсүздөр да жолдордун акыбалдарынчы. Мон жасаганда канча болду? Бул ямочный работа бүттү деп губернатор келиптир бир жума мурда. Отчет берген экен го. Анызын билбейт экен, бирок эми жазайбыз деген жазаганын көрөт атасыздар да. Шагыл төгүп кеткен. Бул шагылы бир жамгыр жаагандан кийин эле кайра ушундай болуп калат да. Андан көрө бизге лучше сыйрып эле берсинчи, биз түз эле мындай эле шебин жол эле кылып берип койсо деле хотя бы ошондо деле машиналарыбыз мындай нормально жүрүп калат да. Сен мондай яма кармагандан көрүчү. Мына Кара Көл шаары. Кичинекей шаар. Ушул кичинекей шаарга бир жарытарлык чиновник келбей, жарытарлык бир чоңдор көңүл бурбай аткан акыбалда жашап атышыптыр да. Рахмат. Губернатор келгенде айттыңыздарбы? Губернатор отчетом губернатор алып. Ушами даже не болбойсо. Азыр келди бир көкөтө отурат, эчтекенин иши жок. Былтыр мындай жол менен кетип атсаңыз, арчалар тигилип турат.
былтыр тигилген. Эми ал канча миңге келди ал арчалар. Көп эле курап калды. Ечки жеп койду, курап калды. Парктын ичинде дагы жана охранниктер андай карабайт. Жашынакай өсүп калган елкалардын бәрин жедирип койду, уйларга эле. Эч карабайт. Ким иштебейт деп сурасаңыз, бул жерде ким иштебейт? Кимдер иштебей атат ошого? Эми ошол жерге койгон эмелер иштебейт. Мэрия. Мэрия карайт. Тиккенден кийин, значит, бүтүрүш керек да. Аны караш керек. А тигөө да коюп койсо ал өсө бербейт өзү. Мына азыр биз Каракөлдөгү көйгөйлөрдү ушул биздин Каракөл шаарынын тургундары белгилеп атат. Дагы кайсы жагдайлар болуп атат сизде? Жолду көрдүңбү мында? Жолду өтүп көрдүңбү? Жолду өтүп көрдүңбү? Жөө иши чал базар. Ямычный работа бүттү деп губернаторго отчет берип тургу. Жана эле чагалдап келип төгүп койду, чагал деле кумдап келип. Анысы 2 саатта оюлуп калды кайра эле. Кумда алып келип төгүп койду. Андай асфальтта бир баракет кылган жок да. Жок дегенде айка карама сеп койду, ал азыраак кармайт эле. Карамайт эле себилген жерине кумду сеп тастады. Бул Каракөл шаарына анча-мынча чоңдор келбейт экен. Мындай келген деле көрбөйбүз, билбейм. Ортодо болуп, анан бул жакты текшерген чоңдор да жок. Анан бул жактагы чиновниктер өзүнө өзү билип, өтүктөрүн төргөйлүп каалагандай жагдайды жасап атыптыр да. Билбейм, мен şu жолду билем да. Мындай да, чоңдордун баары шаарга через Каракөл өтөт. Бир айланып өтсө болобу, ямаларды көрүп. А түп-түз өтүп кетип калат, биягын көрбөйт. Атыраса Кудайга шүгүр жакшы эле. А мына шаардын ичи бүт эле яма. Соо жери жок. Яман жана мен айткандай шагал менен төгүп койду, ал машина балон менен кырып атат ал. 2 саат эле ачылып калды анысы. Премьер-министр келет деп атканда төгүшмө. Ооба, чоңдордун бирөөсү келет дегенде бир күн калганда ошондо шагыл төгүп эптеп мына временный 5-6 күн эле чыдаса эле болду. Болду, алар кеткенден кайра эле баягы эле яма. Бул жерде ремонт эмес, бул жерде уже полностью эмен сыйрыш керек, уже асфальтты болбой алган. Канча жылдан бери асфальтта издеп жүрүшөт. Канча жыл болду муну айтканына. Ан жок. Турат ошомойдон. Ана бу биздин базардан баштап ушу круговой асфальтта издегенде көп жыл болду муну айтканына. Жок. Былтыр 6,5 километр төшөө иштеди. Быйыл болсо губернатор келип кеткенден 3 километр деп койду эмнегедир. Түшүп атат. Жыл сайын аборт көйгөн ордунан аборт түшүп атат биздикичи. Эмки жылы эмне 1 километр түшүп калганда. Ошондой жагы түшүнүксүз да бул. Вообще мындай халатный болуп атат да. Эмете издегенде жок, ал кыймылдайды, кыймылдаган жок. Жок, бул шаардын ичи өзү каскадтын балансына карайбы? Жок. Мэрия өткөзүп алды аны. Өзү каскадтын рабочийлер жашайт биякта. Көбүнчө азыр мына налог боюнча дагы каскадтын балансы менен алып иштаган бизде. Мына транспортный налог болобу, патент болобу, эмне болот? Каскадтын айлыгы менен алат. А бу жерде иштебеген киши каскадтын элинен көп. Жумуш көп. Жумушчулар, жумуш жок элге. Мына жаштар жүрөт, безработный. Каскадка ишке кире албайт. Жагына кире албайт. Өкмөткө налогторду каскадтын балансы менен төгөбүз. айлык алып аткан кишидей. Айлык алып аткан кишидей. Буну карап бериш керек бизге. Урматтуу губернатор, силер иштей турган, силер чече турган маселелер мына ушулар. Эл бул жакта теңинен жумушсуз экен, бирок мына өкмөткө төлөп аткан каражаты ушундай экен. Муну баш орто турган чиновниктер мына өзүңөрсүңөр да. Мына налогту мурун биз патент алып жүргөндө таксистер 400 сом болчу. Айына 400 сом болчу. Азыр болсо пенсионный фонддун налог эмесин кошуп коюп 1300 чыгып атат. А бу жерде анчалык эл жок ташыйт турган. Биз эми бала чаканы ташып атабыз, окуучулар көп. Заводдон бияка эл окуучуларды алып келебиз. Жаш балдар эми алар 1-класска бергенде ошоко берет. Мектептер ар бир региондо мектептер бар. Ар бир региондо берсе болот. Жок, заводдон, Бекташтан 3-чү мектепке ташыйбыз. Орус мектептер. А эмне үчүн ошо орустардын жакшы эжекелерин ошо мектептерге алып барып бербейт? Эмне үчүн дейт ата-энелер балдарым жакшы болсун деп ошака кыйнап атат. Ну, кышкысын болсо жаш балдар же маршруткасын ачып бербеди. Элди алдап буларчы. Алар ата-энеси келип эле таксисттерге сайлат. Эмне үчүн менин балам жаш болсо дагы 20 сом аласың, 10 сом. А бензиндин баасы потолокто көтөрүлүп кеткен. Аз дагы кичине түшүп калганы бензиничи. Бизде. Ата-эне менен бу таксисттердин немеси кыжалат бу жердечи. Эмне мен балам бекет иштеп койдуң, мен балам. А жаш бала деген тыйын жок деп алат экен. Тыйыны жок десе, кээки таксисттер түшүрүп иштейт экен. Кээкилер үйүндө берем деп үйүнө барган бербейт. Бу бизди ушу налогту карап берсе бу. Эмне үчүн каскадтын балансы менен алып койгон. А токтогул өрөөнүкү андай эмес. Аларда деле бизге ошо жалпы жолдон канча жашоочу бар бул Каракөл шаарында? Каракөлдө өзү канча? 25 миң өзү эме город
болгондо мурун орустар барында 23 болчу. Азыр 22 миң, 23 миң эле киши бар. Азыр кыргыздардын көбүнүн бала чакасы Россияда. Сыртта жүрөт. Мигрант. Ата-энеси болсо ошолордун эмеси менен тиричилигин кылып атат. Ата-энеси канчасы келди? Балам ишке алып кой дейип жүрөт. Мен орукчалмын деген. Жок, андай жок. Бала чака деген бир 10 тыйын көбүрөөк алып калса уже менен ошол жактан таап келем деп кетип атат. Ата-энеси орукчалып үйдө жатат. Тишинин кирин соруп коюп. Балам аман эсен келсе де. Ошо жумуш боюнча иш. Баягы губернатор келип кетиптир го. Губернатор келип кетти. Губернатор келип кеткени менен берде только основной кимдерден сурайт? Аксакалдардан сурайт. Жаштардын көйгөйүн сураган киши жок баягы. Кээ бир дүйжүрлөрдөн. Айымал дежурал илгертен келаткан го биздикилерди. Ой, сонун экен бизде керемет экен. Каракөлдүн эли жаштар чыгат. Жаштар чыкканда жаштардын сөзүн укпайт. Бул өзү келечек жаштардын келечеги да. Жаштарды караш керек да кичине, жумуш боюнча. Азыр Каракөл боюнча бул жаштардын көбү ошо жумуш таба албай жүрүшөт. Мына бир жума мурда сиздерге губернатор келип кетиптир да. Губернатор келди. Мен жумушка кетип отуп кайрылсам, ал жерден лично мектептин эжекелерине, мугалимдерине группасы бар экен. Биринчи мектептен 25 мугалим, экинчи мектептен мынча деп список кылыштыр. Келип отметка кылышып, келдим болуп. Каскадтын рабочийлери, мэриянын рабочийлери, больница, жалаң жумуш менен камсыз болгондорду чогултуп алышат. Алар кол чапкандан башка эчтеке кыла албайт. Көйгөйдү айтайын десе жумуштан алып коет. Могу Каскад деген бизде неме бар, организация, чоң организация. Ал жерде эми ашып кетсе 2000 адамдык место орну бар. Бирок Каракөлдүн жашында жумушка жарактуусу 15 миңге жакында. Калган дыйканчылык менен кылайын десе жер жок. Ошонун мындайча айтканда ал жерде азыр мындай аке үкөлөр келип алышып башка жактан коммерческий мындай организация кылып алышканда. Мурда 200 миң болсо 400 миңге чыгып кетишти дейт. Элдин баары эле билет анычы. Мен өзүм оюма токкон жерим жок. Туурабы, баарыңыздар билесиздер. И тем более ал жакты мындай кылып алышканда, кланда Сулейман Султанский кланда жалаң Токтогул тараптан директорлор келет, чоңдор келет, ошол жактан өздөрүнүн алып келип ишке жумушка орношуш керек. Туурабы, ошондой туурабы Каракөл. Бир үй же бир жылкы. Каракөл шаарынын эли башка дыйканчылык жок болгондон кийин эмне жумуш кылабыз? Кантип бала чака багабыз? Кантип налог төгөбүз? Губернатор келет, кетет. Премьер-министр келди, кетти. Вертолет менен учуп келди. Кеске кирди, кайра кетти. Эл менен жолуккан жери жок. Элдин көйгөйүн укпай, былтыр Бакыт Төрөбаев келген 6 километр обещать эткен, аукцион болуп кеткен берден. Ар бир элди көтөрүп туруп, канча десең канча 6 километрге токтолдук деп обещать этип кеткен. Качанкы кылынат дегенде былтыр Каракөлдүн 60 жылдыгы болмок. Ошого чейин кылып берем деп обещать этип кеткен. Бакыт Төрөбаев именно келип обещать этип кеткен. Мына Бакыт Төрөбаев мырза, сиз азыр эми өкмөттө өтө белдүү бир министрлер кабинетинин орун басарларынын бирисиз да. Ошонун сөзү уже өтпөй калгандан губернаторду анда кереги деле жок бейкечи. Губернатордун сөзүн бизге кереги деле жок, замдарын делечи. И чыккандан кийин заводко барайынчы, Достук заводко деп айтып атат да, Бакыт Төрөбаев. Достук заводдун акыбалын бизден жакшы билет ал. Акылбек Жапаров канча болду келгенине? Бир жума, бир 10 күндөй өтүп кетти. Жаңы алган МЧСтин вертолет менен келип, учуп келип, ГЭСтин ичине кирип, кайра чыгып кетти. Берде мындай да, именно акча берген немени, организацияны эле карап, ошол жакта эле обеспечение кылыш керек. А мында акча бербеген жол пол деген транспорттун немелерин карабаш керекпи? Анткени үчүн акчадан жолдон акча аз түшөт да. А ГЭСтен акча көп түшөт. Только ошондой жерлерди карашат да. Төрөбай газы келип кетти жана ким эле? Шакиев деген. Жанында бир 30-40 адам чогултуп алган. Маселе чечүүдө айтым эле, баары галстукан. Каскадтын рабочийлерин өзү пультту барып, немени, лифти бастырып, очередь менен тургузуп алышкан, башкалар эч ким киргизбей, азыр бияка төрагалар келет, өстөгө чыгат депчи. Ошондой болуп калган азырчы. Заман өзү ошондой, Кыргызстанда ошондой эле болуп атпайбы азырчы. Мына урматтуу президент, сиздин жаныңызда жүргөн, сизге болгон ишенимди ушул элден суутуп аткан ошого окшогон чиновниктерге чара көрүп, ошолордой чиновниктерге катуу тапшырма берип, көзөмөлдү катуу кылбасаңыз, Садыр Жапаровдун эле сөзүнөн эле мындай сөзүн алыш керек болуп калды. Калган эч кимибиздин уже ишенбей деле калдык. Келип кетип атат. Өзү эле келбесе болбой калды. Мындайда кошумчалап кетейин. Бул жерде мындайда биз ушунча жылдан бери жашайбыз. Налогун деле төлөйбүз, төлөйбүз. Төлөбөй койсоң жаныңды сыгып алат дем элечи. Машинанын налогун төлөйбүз, кечиктирбей, штраф десе штрафын төлөйбүз. Анан
такси ойдеткендер, өмүр бою такси ойдеткен мына аксакалдар бар. Канча жылдан бери окуучулар ташышат. Ушундай жолдордочу ходойлор бүт чачырап кеткен, бүт бардыгычы. Айтсак түшүнбөйт. Анан булардын үстүнөн, анын үстүнөн дагы патентти да илип салды. Патентти кылып үстүнөн дагы үстүнөн кошумча алып салды. Как будто бизде могу жерде американский бир жол бар да, тим элечи. Бу чоңдор келет дегенде эле мына туугандар айткандай ямочный работаны шагал менен төшөп коет. Болду, міне жакшы. Анда да бирөө келе алат деген. О, келе атат сен. Мына бүгүн сен келе атат дегениң мына декан алдында Астановканын алдын шыпырып атат. Ак үйдүн кишилери. Мына бетке айтам мен муну. Улукбек, бир суроода силер чоңдордон эмес, мына бизге окшогон карапайым элден интервью алсаңар, келип эле аким, мэрден алып, алар болсо асмандагыны айтып коет, кетип калышат. Алар өзүнүн күрүгү да. Мына биз чындыкты айтабыз. А тиги мэрин, акимиң чындыкты айтпайт. Мен баарын кыйратып койдум дейт. Жанагы чоңдор келгенде каскадтын балдарын чогулушка алып барат. Алар жалуут эте албайт эч. Алар жалуут эте албайт. А бизге сонда да киргизбейт, вот эте капырып алып чогулуш кылат. А бизге киргизбейт ага. А тиги каскадтын балдары сүйлөбөйт. Чындык жок. Бюджетте иштегендер бүт алардын дежурныйлары. Мына аралда азыр бюджетте иштеген эч ким жок. Карапайым эл. Бүт азыр сен келди дегенден азыр каскадта иштеген кишиден сурагын арыз арманын айта албайт алар. Иштен кетсет сразу эле берди азыр. Азыр бийлик боюнча азыр Эмнеге Каракөлдө, Каракөл эмес, негизи эле да Кыргызстанда, Бишкектен бөлөк Кыргызстан эмеспи деп элестетем да. Мисалы үчүн Бишкекте бензин 50 сом болуп атса, бизде 56-57 сом болот да. Ушул жерден ушул жекке ушунча 7 сом кошуу ар бир литринечи. Продуктузу да ошондой. Анан элдин баары Бишкекке качат да. Ошон үчүн Бишкектин абазын, түтүнүн жок кылабыз деп ошон үчүн аракет кылышып кетире албайт да. Элдин баарын көбөйгөн себеби ошол да. 6 сом, 7 сомго чейин кошот ар бир литринечи. Эмнеге Бишкектен бөлөк Кыргызстан эмеспи? Жок, сен мына айт. Туурабы? Бензин ушул жерден өтөт, Ылдый көчөй. Ылдый жактардан, Токтогулдардан Каракөлдө гана кымбат. Бүт эле каскадтын айлыгы. Бензин ушул жерден өтөт жогосо, Ылдый көчөй. Жалал-Абадка жок дегенде 3-4 сом арзан бизге караганда. Токтогулдардан арзан билекте 100 километрден дарак турат. Сиздер өгөй экенсиздер. Өгөй да, өгөй дейлебиз да. Каракөлдө өзү негизи бүт нерсени кымбат кылат да. Айлыктын каскадына такай берет. Каскадтын айлыгыначы. Аларда 50 миң, 40 миң, 60 миңден алса, а биякта таксилерин ашып кетсе күнүнө 100 сом, 200 сом, 300 сом табат. Кантип коет? Кантип тамак алат? Кантип продукт алышат? Асаң. Биздин мына жолду тарсатасаңар. Жол. Мына трасса бар го, институттун түшү. Ошол жерден баштап Каракөлдө бизде полоса жок да. Фурада да кире берет, биягынан да, тиягынан да өсө берет да. Атыңыз ким? Курманбек. Бул жакта жол жагдайын айтып баштыңыз. Ошону бизге полоса кылып, мындай нормальный кылып койсо жакшы болот. Каракөлдө эң көйгөйлүү эмне? Эң жол да ошо. Эң главный. Көрдүңүзбү? Жол. Жол. Биягы яма көрүп турасың. Ачыгы мына көрүп турасың, ямалар турган. Бүт яма үстүнө жол бул. Шаар эмес, шаар өзү. Анан жолубузда полоса жок, эчтеке жок. Фурага да өтөт, фурасы өтөт, башка да өтө берет. Түшүндүм. Сори. Айтыңыз, мындай айтыңыз. Мен ушул Каракөл шаарынын эң чоң проблемасы жол. Атыңыз ким? Жолдошум Ниязалы. Мен таксистмин, по городу жасайм. Анан патент болсо төлөп атабыз. Мен патентим мисалы айына 1350 сом төлөйм. Анан жолдун кепи мынакей. Эгер жол оңдолсо патент төлөбөсө айдайм айтып кой, эскертейин. Жол оңдолсун. Мисалы килеген каскад турат. Кыргызстанды бакканчы. Анан 6 километр жолубузду былтыр вообще эчкен, оңдой эсепчи. Мына былтыр өттү, быйыл келди, быйыл дагы оңдой атышат. Ошондо бир ашып атат эле, ушул проблема болуп атат да. Мисалы машина бузулуп атат. Мен ходовой жасатып келдим жакында элечи. Айдагым келбей атат, бирок балачканы багыш керек. 5 балам бар. Өзүм афганецмин. Ушу айтарым шофёрдун атынан, жолду оңдоп берсин, колдон келсе. Ички жолдор ашмалтай чыгып калыптыр. Ашмалтай чыгып калды. Главное трасса чыккан сүйүнүп калабыз, эс алып калабыз да, трасса жакшы. А так шаар бети титрейт деген видеодогудай эле турбайбы? Точно жарагы. Мындай да, Каракөлдүн жолунда барасаң. Каракөлдөн баарын эле бети. Сөз бар. Барыңыздардын бетиңиздер титрейт да. Каракөлдүн жолунда баратсаң, элестеден Мерседесте бараткандай деген, ыры бар го жарагы. Ташка жолдо бараткандай болуп, ошондой болуп элестесиң да. Болду. 1 саат. Азыр мэрге барабыз бул боюнча. Болду. Жүрүңүздөр. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мен Наргиза.
Каракөл шаарынын тургуну болом. Ошо биздин садик боюнча кайрылайын дедим эле. Садикте балдардын санынын көптүгүнө байланыштуу бир группада 45-50ге чейин балдар бар да. Ошол вопрос боюнча бир карап берип койсоңуздар жакшы болот эле. Ал жакта баланын саны көптүгүнө даттандыңыздар? Баланын санынын көптүгүнөн бир кроватка 2ден бала жатып калат да. 2 кроватты бириктирет да, 3 баланы жаткызып коюшат да. Анан ошодон улам баягы балада гигиенический оорулар болот да бири-бирине. Ошол жугуп эле бир айда менин балам мен башкасын айтпасам да, мен өзүм балам айтайын. Бир айда 10 күн барсак, 20 күн барбай калабыз да. Даже эмебиз бар. Барбаган күнүндө төлөйбүз бирок. Барбаган күнүндө төлөнө турган кылып койгон да азыр. Каяктан да ким Ошондой договор түзүлгөн 1220 сомдон ай сайын. Мамлекеттики бу? Мамлекеттики, гос эменики. Бирок ошентсе дагы төлөнө турган кылып койгон. Балабыз ооруйт. Плюс бияктан дары алып беребиз. Кайра эле садиктин акчасын да төлөгөнгө туура келет да. Бала бакчага сиздер ооруткан эле жибере турбайсыздарбы? Ошондой болуп калат да. Анан биз эми айла жок алып барабыз да. Башка жерде садик жок болсо, анан бу жерде жакын жерде садигибиз бар, бирок бердин акчасы аябай кымбат да. Бул жеке менчик ал, э? Бул жеке менчик. Бул ишкана. Мамлекеттик бир эле бала бакча барбы? Жок, 3 бала бакча бар. Бирөөсү ошо Баластан бала бакчасы, бирөөсү Келечек бала бакчасы, анан бирөөсү дагы ошо школдо эме кылып, бала бакча кылып койшкан, ошонусу да. Ал жакта деле балдар ушундай көп санда да. Бул боюнча кимге кайрылдыңыздар? Бул боюнча кайрылып эле атабыз, заведующийге. Айла жок дейт, айла жок. Балдарды Кимге кайрылдыңыздарбы? Кайрылганбыз. Кайрылганбыз. Бул 2 жыл мурун кайрылганбыз. 2 жыл мурун кайрылганда деле ошол эле вопрос. Дагы эме здание болсо садик ачабыз деген, дагы деле ачыла элек. Ошол боюнча. Бир карап берип койсоңуздар, а? Кандай деп баалашты деле билбей калдык. Коомчулук абдан сиздерге ушул Каракөлдүн эли нааразы экен. Бетиңиздерге эле айталы мындай. Мындай сүйлөшөбүзчү, Улукбек мырза, түз эфирде сүйлөшүп атабыз да. Элдин атынан сүйлөгөндө итият болуп сүйлөйлү. Эл нааразы. Эл нааразы деп. Поля тууралуубу же эмне тууралуу? Жалпы эле. Жалпы эле. Эмне тууралуу нааразы? Жалпы. Эмне тууралуу? Жо сиз эл нааразы дейсиз да. 1-2 адам айтса, ал эл эмес. Эл ыраазыбы сизге негизи? Аны элден сураш керек. Ошо элден мен сурап келдим да. Эми мына жол боюнча. Жол боюнча. Эмнеге 6 километрди жасап берем деп илтейген премьер министрлер кабинетинин орун басары болуп келаткан Бакыт Төрөбаев ода берип, ал убагында бүтпөдү. Анан эми азыр 3 километрге түшүп калды. Эмнеге? Жок, 3 километрге түшүп калган жок. Быйылкыга 3 километр. Эмди жылга 3 километр. Бакыт Төрөбаев канча деп ода берген сиздерге? Кошумчалап коеюн ушул жерге, толуктоо. Бизге жанагындай кылып туруп 6 километр жолду бергенден кийин Минтранстын өзүндө 3 километр деп айтылса, жолдун ширинасы 6 метр болот экен. 6 метр болот экен. Анан 3 километр болгондо 18 000 квадрат метр жер. 3 километрдики. Бизге 6 километрди берип атат, жасап беребиз деп туруп. Биз проектный сметный документация жазаттык. Ленин көчөсү Бишкек ош жолунан кирип, кайра Бишкек ош жолуна чыкканга чейин ушу центральный көчө. Экинчиси Парковойдон Поймада Серий көчөсү бар, Серий көчөсүнөн кайра бул көчөгө келип кошулат. Ошол 3,5 километр болуп атат. Жалпы узундугу. Бирок биздин жолдордун кээ бир жерлери узкийрээк, кээ бир жерлери широкийрээк. Проектный сметный документация жазатканда 37 000 квадрат метр басыла турган болду. Мындайча айтканда 6 километрдин объему 3,5 километрге кыскарды дагы. Примыкание дорог дейт, шириналары чоңойду, примыкание дорог дейт. Ошондо сиздер талап кылганда Бакыт Төрөбаевтан 6 километрди 6 метрлик жолду жасап бергиле деп айтпапсыздар да анда? Жок. Азыр эми ал Бакыт Төрөбаев 6 километрге убадасында турду деп атасыз. Бирок буягы ширинасы чоң болуп кеткен үчүн жок, мен аяна чейин түшүндүрүп коеюн. Бул өзүлөрүндө Минтранс жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын айылдардын 3 километрден жылына жасап берген жеринде нормасы боюнча ширинасы 6 метр болгон, узундугу 3 километр болгондо 18 болот ба? Бизге бергенде 36 000 болот. 36 000. Биз 37 000 квадрат метрдик проектный сметный документация жазалды. Ар бир көчө, эки чоң көчөнүн примыкание дорог деп кичекей көчөлөргө кирген жерлер бар. Ошолордон 6 метрден да кошулат. Чоң көчө кетип атып туруп, кичекей бурулган жерлер. Түп-түз эле кылып мындай кылып туруп кетип калбайт. Мына биздин Ленин көчөнүн бул жагы широкийрээк, ошол жерлер широкий болуп басыла турган болду. Ошондо не дегениңиз келип турат?
6 километрдин объему 3,5 километрге басылат. Проектный сметный документация менен. Демек Бакыт Төрөбаев убадасын аткарат. Бакыт Төрөбаев аткарат экен да. Аткарышат. Себеп дегенде алар келип бизге сөз берип кеткенде биздин проектный сметный документациябыз даяр эмес болчу. Биз андан кийин уже колго алып жаздык. Түшүндүк. Бирок бул Бакыт Төрөбаевдин сөзү менен жасалбай, бул милдеттүү түрдө ар бир жылы 3 километрден ар бир ошол аймакта жолдор жасалыш керек деген норма бар да. Ооба. Ошол эле норма болуп атпайбы? 3 километр деген сөзүңүз. 2 жылда эсептеп келгендеби? Жок, 2 жылды былтыр жанагындай жүйөлүү себептер менен токтоп калып атпайбы? Анан суук да түшүп калды. Быйылкы жылдын жаз мезгилинен күн жылыгандай жасала турган болду да. Баткендеги окуя бул Каракөл шаарына кандай таң калып атабыз? Баткенде болуп атат ал иш. Эми пандемия 20-жыл болуптур. Ал дагы өтө маанилүү маселе экен. Баткендеги окуя бул мисал болбош керек да баарына. Эми бюджеттин немесине жараша болот да. Ямочный работа кылсаңыздар болбойбу могу жактагы? Жок, карасаңыз, мына ямочный работада жылда да биз 3,5 миллиондон акчаны кетире беребизби дейм да. Мына ямочныйды кылгандан кийин бир жыл өткөндөн кийин суу кирет, дагы талкаланат. Бир жыл эмес, 3 күн экен. Ошондой болот. Суу киргенде ал ямочный работа деген не өзү сиздерде? Шагыл төгүп коюу. Жок, ямочный деген жана талкаланган жерде мындай казышат экен дагы, рубитет эки жагын. Анан ошону битумдайт дагы, анан асфальт эритип төшөйт экен. Качан болду ушул иш? Былтыр 2022 жылы жазында болду. Жазында жүргүздүк. 2020 жылы битум менен 21 жылда жасалган. Бул мындай болуп атат. Улукбек мырза бир нерсени түшүндүрүп коеюн. Бир яманы биз жамап атабыз да мындай отурупчу. Ямочный работа жакшы болбой атат деп битумун кошуп биз заводубуз жок, асфальт заводубуз жок. Колдон келген нерсе менен эритип туруп жазып атабыз. Битумун көбүрөөк кылып жасап ушул жерди жамасак, асфальттын уже сапаты кетип калган, бул жерибиз калып атат дагы, чекелер уже коюлуп чыгып кетип атат да. Эми маселе мындай болуп атат да, урматтуу жетекчилер, биз сиздерди жаман деп келген жокпуз. Жок, аягына чейин түшүндүрүп коеюн. Биздин быйылкы ямочный работаны да эл нааразы, шагыл менен жамадык март айында. Эмнеге ошону? Жерде бизде кар кеч кетти, тоң кете электе биз ага чейин цемент менен да жамаганбыз. Битумду эритип, неме болгонго цемент кармайт деп тур. Былтыр март айында. Канча миллион кетти ушул ямочный работабызга? Миллион кеткен жок. Бирткеле акчабыз кетти. Аз эле акчабыз кетти. Ямочный работа шагыл менен кеткенге ГСМибиз кетти өзүбүздүн ички чарбадан. ГСМ менен техникага жүктөп келдик, ямочный работаны жүргүздүк. Бул айла жок айынан жасалды. Шагыл просто биз убактылуу болуп атабыз. Анткени мына күн жылыганда баштайбыз деди асфальттычы. Асфальтты баштайбыз күн жылыганда деп биз ойлодук апрелде деп. Но эми азыр 3,5 миллионду зачем кетирип? Азыр эртең асфальт башталганда өздөрү ямочныйды жасап кетишет. Күн жылып бул жакта жаз келип калып турган. Жап-жашыл. Мен өкмөт болсом сизге жооп берет элем да. Биз ошол жакты карап турабыз да. Алар кандай команда берет, кантип бөлөт? Биз суранып атабыз, биз ыйлап атабыз. Кана суранган кагазыңыз барбы? Бардык кагаздар алып келгилечи, бүттү Минтранска жазган асфальт боюнча. Биз суранып атабыз, биз ыйлап атабыз, күтүп турабыз да. Бирок мындай да, биз сиздерди жамансыңар, бул чиновниктер иштебей атат деген маселени айткыбыз келбей атат. Бирок бул жерде көйгөй болуп атат адамдар. Күндө сиздерди күтүп турган адамдар жок. Бул жакта күндө турмуш, тиричилик, машиналар бузулуп атыптыр, антип атыптыр, ыйлаган эл. Эми ошону токтотуш үчүн сиздер иштешиңиздер керек. Иштеп атабыз. Президент бул нерсени билбейт баарын. Сиздер бул жерде президентке болгон элдин нааразычылыгын ушул жергиликтүү чиновниктер түзүп атат да. Сиздер иштебеген үчүн алар ой, садыр келип деле маселе өзгөрбөй атат-го деген вопрос коюп атат да. Улукбек мырза, бүгүнкү күндө асфальт боюнча мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич билет, ар бир шаардычы. Анткени ошол эл менен жолугушкандагы протокол бүгүнкү күндө биздин президенттин алдында турат да. Ар бир эл менен жолугушуу. Ошол президенттин демилгези менен ордунан барып кабыл аласыңар дегенде. Ошол протокол мен анткени катымда деле губернаторго деле айткам, бүгүнкү күндө президенттин алдында турат. Ошо эл менен жолугушуу протоколу. Кече губернатор келип ушу көчөлөрдү араладыбы? Ооба. Эл менен жолукту ошо? Эл менен жолукту да. Жок, көчөлөрдү аралап ошо. Кече булардын по графику Токтогулдан чыкканда 3 терек айыл өкмөтү графикте жок экен да өз эл жолугушуу. Ошол жерден анан бир депутат суранып 3 терекке кирип анан бизге кеч келип калышты. Бизге саат 3:30 точно келип калышты дагы, анан кыдырган убактысыз болбоду да. Даже мына жерде капсула салыш керек эле, убактысыз болбой, биякта да залда элди күтүрбөй эле ошондой болуп калды, тарыраак болуп калды убактысы.
А так Президент эмес го дейм ал, губернатор эми күндө келсе деле болот да бул жерге. Жалал Абадты кыдыра турган губернатор. Улукбек мырза бирле Кыргызстанда бирле Каракөл эмес да башка шаар райондордо бар экен. Бар, бирок эми президентте важный болуп эле алар кабинеттен тим эле жыйындардан чыкпай, мында элге аралап чыкпай. Мен аны айта албайм да. Мен өзүмө жооп берейин. Сын пикир биз айта албайбыз, билесиз. Бирок асфальт боюнча азыр айтып атпайбыз. Асфальт боюнча биз ошол ямочный каттар бүтүн жерде туруп таап берме, каттардын баардыгын. Министрге кеткен кат акыркы Текебаевдин атына жол боюнча асфальт боюнча. Акыркы кеткен кат. Акыркы 30-мартта жөнөттүк. Мына урматтуу транспорт министрлиги силерге мондай официалдуу кайрылыптыр мэрия. Муну жакта жол көйгөйү бар деп жазып атасыздар да, шаардын ички көчөлөрүн асфальттоо боюнча мына 30-unda жибериптир. Мондай том кагаз кайрылуу бар экен да. Каттар бар деп. Эми кандай эмне деп жооп айтыш керек? Ушинтип кат менен эле жүрө беребизби? Эл бул жакта ыйлай берсе, бул жакта мэрия кат жаза берсе силерге. Маселе качан чечилет, маселе качан көйгөй, качан элдин маселеси чечилет? Өзү Каракөл шаарында асфальт болбогонуна почти канча 40 жылбы, канча көп жыл болуптур да. Анан былтыр күздө деле чечилип калган эле бул маселечи. Мен эсиме чыгып кетти. Күздө ошол 60 жылга өткөндөн кийин башталып, анан баткен окуясы эмнеге деп токтоп калды да. Анан кайра бир айдан кийин баштаганда күз келип калды. Күз келгенде табалдын бага деп начальник айтты, Тажматович баштайбыз дегенде мен айттым, неге баштайбыз? 40 жыл күткен асфальтты күн салкындап калды биринчиден. Экинчиден бизде асфальт завод жок Каракөлдө. Таш көмүрдөн ташылат, же Токтогулдан ташылат. А күн салкылдаганда мына Зайырбек деген аксакал бар, ошол аксакал айтты, күн кичине салкындаганда асфальт муздап калса, болду, бүттү. Бир жылдан кийин өгөлөнүп түшөт. Мен былтыр күздө баштайбыз дегенде мен токтотком да. Ушунча 40 жыл күттүк, эми бир жыл күтө албайбыз. Жаз кезде жазда баштайлы депчи. Ошондо бир маселе ошодон да токтоду да. Жаз келсин, кыш келсин, анан кар жаады, жамгыр жаады, анан Кудай дагы күнөөлүү болуп кетет кээде. Сиздер иштейин эле деп турасыздар, анан күз келип кетет, анан кыш келип кетет турган болуп атат. Эми сиз туура түшүнүң да, эми ал тиги асфальттын качествосу жоголот да. 40 жыл күткөн асфальт. Жок, эми ошону алдын ала кышында даярданбайсыздар. Жайында мындай кылалы, мончасына мындай болсун, бизде погода мындай деп. Улукбек мырза, акча өзүбүздүкү болгондо биз даярданабыз. Биз өкмөттөн күтөбүз да. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул имарат ушул 30 жылдан бери бүтпөй аткан экен. Буга жакынкы жылдары өзүңүздөр уккандай 30 миллион каражат бөлүптү шаардык бюджеттен, бирок андан кийинки кебете акыбал ушул бойдон да. Эми муну кантип чечет, эмне деп чечет? Муну сөзсүз түрдө эми президентке кайрылып, эл ушуну даттаныш керекпи? Бул жактагы ыйлаган элдин көйгөйүн уккан, чече турган чиновник жоктой болуп атат да. Эми азыр жаңы келген мэр чечебиз, бүтүрөбүз деп убада берип атат. Кандай кылып өзгөртүп, кантип чечет? Аны да убакыт берип күтө туралы, бирок сөзсүз түрдө бул боюнча акыбалды дагы биз жерде калтырбай, жыйынтыгын дагы Кудай буйрса сиздерге көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум бир туугандар. Бул видеоролик Москва шаарында такси кызматында эмгектенген мекендештер үчүн. Эгерде Москва шаарында такси кызматында иштесеңиздер же иштейин деп жатсаңыздар, ойлонбостон туруп биздин жаңы ачылган Заман такси паркын тандаңыз. Заман такси паркында эмгектенген биздин такси кызматкерлери үчүн 1 жыл бою акысыз эле 1 эмес, 5 эмес, 10 Honda Fit автоунаасын жана ошондой эле 100 дана уюлдук смартфондорду белекке беребиз. Болгону ар дайым Заман такси паркында иштешиңиздер керек. Болгону ошол. Ал эми каалаган учурда иштеп, каалаган учурда эс алсаңыздар болот. Заман такси паркына кошулсаңыз, сизге бир сан берилет, бир цифра. Ошол сан менен сиз 10 автоунаа, 100 телефон утканга толук түрдө мүмкүнчүлүк аласыз. Сиздерге бир эле жолу берилген цифралар менен 1 жыл бою ай сайын бирден автоунаа 10дон уюлдук смартфондорду ойнотобуз. Такси парк боюнча айтсам, бизге караштуу эң негизгиси ишеничтүү. Путевой листтер акысыз, кисарт, лицензия, акча чечип алууда көйгөйлөр болбойт. Жана ошондой эле көптөгөн сюрприздер сиздерди күтөт. Заман такси паркы менен кызматташууга барыңыздарды чакырам. Эгерде биздин такси паркка кошулам десеңиздер же кенен маалымат алам десеңиздер, төмөндөгү номерге байланышыңыздар.
Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок.